воскресенье күнү чоң делегация хирургтар Ош клинический больницага Шумаковдон келе атышат. Боор алмаштыруу боюнча мен ойлоп атам, азыркы кезде даярдыктар клинический больницаларда жүрүп атат. Бул национальный хирургический центрда жүрүп атат. Национальный госпитальда жүрөт. Эмчим дегенде клиника Акунбаевда жүрөк операция алынган биринчилерден болгон. Ош клинический больницада жүрүп атат. Ошондой эле азыркы кезде биз дагы билесиздер, депутаттардын көбү бизге жардам берип, азыркы кезде трупный пересадкаларды дагы биз киргизели деп атабыз. Себеби аны киргизиш керек. Мынакей бүгүн обсужденияга Марлен Абдрахманович алып чыгып атат. Биз аларды абдан жакшы обсуждать еттик. Ошондой эле эмчим дегенде трупный пересадка болгондо бул религиозный жагынан дагы биз имамдар менен сүйлөшүп, молдолор менен сүйлөшүп, алардан дагы противоречие жок экенин кагаз жүзүндө алдык. Эмчим дегенде трупный пересадкага өтсөк, бир эле адамдан 7-8 органды алса болот. Бул боорду, основной көп жерлерде азыр трупный пересадкада боор кылынат. Эмчим дегенде азыркы кезде бизде донорлор жок болуп атат. Экинчиден бөйрөк алынат. Үчүнчүдөн костный мозг алынат. Ретикулитный клеткалар алынат. Легкие алынат. Основной бул жерде жүрөк алынат. Мынакей көчөгүнө интернеттен көрдүңүздөр, биз искусственный сердцага, механический искусственный сердце деп коет. Ошону азыркы кезде киргизип, андагы президентибиз поддержка кылып атат. Элбат деп коет. Бул эгер инфаркт болуп, эгер тромб болсо, баягы жүрөктөгү сосудда, анда стент койсо болот. Же акш деп коет, анасына салса болот да. А эгер жүрөктүн мышцасы оорубай калса, то есть жакшы иштей албай калса, сердечный недостаточность абдан көп. Бизде 56% азыркы кезде көтөрүлдү. А сердечный сосудистейден өлүп атышат да. Ошону сактап калыш үчүн бардык өлкөлөрдө дүйнө жүзүндө искусственный сердце киргизет. Биз азыркы кезде искусственный сердце дагы жакын арада киргизилет. Эмчим дегенде американский, германский фирмалар келип, бүгүн эртең бияка келерде дагы мен договорго кол коюлду. Алар бизге искусственный сердценин аппараттарын алып келишет. Биздин хирургтар уже Шумаковдо өтүп келишкен специализацияны. И дагы азыркы кезде ушул демалышта чоң 2 группа кетип атат. Себеби эң көп өлүм бул сердечно-сосудистых заболеваний болуп атат. 56%. Ошону сактап калыш үчүн биз ИВАТты киргизиш керек. Мен ойлоп атам, бул абдан чоң 30 жылдан бери болбой аткан чоң жетишкендиктер азыркы кезде орган алмаштырууда болуп атат. Мен дагы бир жолу айтайын, мен 40 жылдык хирург болуп иштеп жүрүп, көп көрдүм. Чоң операциялар, жаңы инновационный эмелер киргизе тургандан личностьтан зависит этет. Мынакей дагы бир жолу айтып коеюн, пересадка костного мозганы киргизе албай жүргөн азыр Султан менен Айнура деген 2 фанаттар киргизип алып, азыркы кезде кичинекей жаш балдарды интернеттен көрүп атасыңар, жаш балдарды сактап калып атышат.